Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Акмарал Мухтарали кызы. Көп учурда мен адам катты албай жатам. Мен кантип иштесем болот? Мен деле айлыктарга чыккым келет. Мен деле силер сыяктуу айлыктарды алгым келет деген көп суроолор болот. Бирок аларды кантип иштеп жатасың деп сурай турган болсоң, өзү мындай конкретно бир мындай сунуш айттым, мындай болуп жатат деп бир айта албайт деле да, болгону кандай деп айтсам, арызданган деле билет да. Жок, биз арызданган менен эч жерге алыска бара албайбыз. Качан сиз адамдарды каттап, качан сиз ошол айлыктарга чыга аласыз? Сиз качан жоопкерчиликти өз мойнуңузга алып, сен кантип жасап жаттың, сен кантип жеттиң, мен дагы ошондой жетейин дегенде сиз дагы жете аласыз. Бирок мен адам каттай албай жатамын, адам каттап берчи десеңиз, мисалы үчүн сизге балыкты алып тутуп келип берип, же манты деп айтайын, жалпак тилде сизге дайым манты жегиңиз келсе, мантыны бышырып берип койгон жакшыбы, же мантыны бышырганды сизге үйрөткөн жакшыбы? Кимиси жакшы, өзүңүз айтыңызчы. Качанга чейин сизге бышырып берет ал адам? Туурабы? Ошол сыяктуу фаршты мындай жасайсың, камырды мынтип жаясың. Мүмкүн биринчисинде камырды кыла албайсыз, экинчисинде кыла албайсыз, үчүнчүсүндө камыр кылышты үйрөнөсүз. Жайганда мүмкүн биринчи кыйшык, пүйшүк, тешик, бешик кылып жаяптырсыз. Бирок ошону жасаган сайын сиз ошону идеалный кылып жасашты үйрөнөсүз да. Ошондуктан ар бир нерсеге адам өзү бул жактан ынтылып аракет кылыш керек. Алардан мага адам каттап берчи дегендерден сурасаң, күнүнө канча адамга сунуштап иштеп атасың десе, 3-төн 4-төн дейт. Бирок аны деле айтабы, айтпайбы? Бул жактагы ошентип коёттур мүмкүн. Бирок бул 3-төн 4-төн бир адам бир күндө сиз 3-төн 4-төн адамга сунуш айта турган болсоңуз, ал сиз узагыраак, албетте жетесиз ийгиликке, узагыраак убакытта. Эгерде сиз тезирээк жеткиңиз келсе, тезирээк результат жаратып, тезирээк көбүрөөк айлык алгыңыз келсе, көбүрөөк кыймыл аракет жасашыңыз керек да. Бул бизнесте сиздин качан кайсы күнү мына ай сайын 5000 айлык, ай сайын 10.000 айлык эмес, сиз бир айдын ичинде кааласаңыз 15.000 айлыкка чыксаңыз болот. 2 айдын ичинде кааласаңыз 20.000 айлыкка чыксаңыз болот. 2 айдын ичинде кааласаңыз 2.000 айлыкка чыксаңыз болот. Ал сиздин кыймыл аракетке байланыштуу. Анан сиз биринчи мага адам каттап бер, мен эч кимге түшүндүрө албай жатам, мен адамдарга айта албай жатамын дейсиз. Анан кээ бирөө менин мага эмес, эми кээ бирөөлөр ушинтет, менде бир кыз бар, бир адамга сунуштасам, мени лидер кылып койсоң, мен айлыкка жеткирип койсоң, мен иштеймин деп. Жок, ал как сен мантыны бышырып, аны оозуна чайнап салып койдуң, уже ал жасашты деле, бышырышты деле билбейт, анан нарана кантип кийинкисин жасайт. Ошол сыяктуу. Жок, ал адамдардан лидер чыгышы кыйын, ал адам ишти алып кетиши кыйын, себеби ал уже өзү мына пешене тер менен жасаганды билбеди да. Сиз сунуш айтканда бир күндө минимум 20-30 адамга сунуш айтканыңызда болбоду дегенде, болду дегенде сиз 50-тен 100-га чейин, 100 адамга чейин сунуш айтсаңыз болот. Сунуштардын ар түрдүү, ар кандай түрү бар. Тупой спам деген бар. Тупой спам деген бул мына даяр шаблон толтура, Эрсак компаниясы нелер бар, нелерге дары толтура. Бирок аны сиз бир күндө 100 адамга деле, мисалы үчүн TikToктон, Instagramдан, Одноклассниктен отуруп алып кетирип кое берсеңиз болот да. Ал эч канча деле убактыңызды кетирбейт. Бирок анда сиз адамдарга ишеним беришиңиз кыйын. Негизи тупой спам менен бул айла жоктон иштесең болот да, бирок негизи тупой спам менен албетте анда деле результат болот, бирок узагыраак убакытта ал делечи. Сиз живой звонок менен номерин алгандан кийин Инстаграмданбы, ТикТоктонбу, Одноклассниктенби сиз өзүңүз бир адамга звонок кылып сунуш айта албай жатсаңыз, анан сизге каттап берген адам менен сиз кантип иштейсиз? Уже сизге адамды каттап бердиби, бир адамды каттап бердиби, 2 адамга каттап бердиби, сиз аны кошо өзүңүз менен ээрчитип кетишиңиз керек. Сиз азыр өзүңүздү ээрчите албай жатсаңыз, ал адамды кантип кошуп ээрчите аласыз? Ошондуктан биринчи өзүңүз ишенишиңиз керек. Мен жасай алам, колумдан келет деп. Эгерде сиз өзүңүзгө ишенбесеңиз, анда сиз эч кимди ишендире албайсыз. Себеби сен телефондун нарагындабы же бетине бет отурган адамгабы, кайсы адамга болсо дагы сиз ишеним бере алганда, сиз ал адамга ишеним жарата алганда, ал адам сиздин товарыңызды алат же болбосо сиздин командаңызга келет да. Өзүңүзгө ишенбей туруп, анан ооба болот экен, ооба болуп жатат го, жасап көрөлүк, билбейм, мен деле жасап атам дей турган болсоңуз, ал адам сизге кантип ишенет? Жок,
бирок жасайбыз, колубуздан келет. Эмне үчүн жасабайбыз? Давайте бирге бизнес баштайбыз, давайте жасайбыз деп таанышыңызга сунуштай турган болсоңуз, сиз өзүңүз көзүңүз жанып нарактагы адамга жеткире алганыңызда нарактагы адам сизге келет. Иштин баары спонсоруңузда эмес, командаңызда эмес, компанияда эмес, сиз сонун компанияга келдиңиз. Иштин баары сиздин өзүңүздө да. Сиз өзүңүз ишенимди берип жеткире алышыңыз керек. Телефондон болсо онлайн. Сиз өзүңүз ызы чуу жерде, анан кийин өзүңүз ал суроо берсе ага дудаланып жооп бере албай турган болсоңуз, ал адамды сиз жоготосуз, 100% жоготосуз. Сиз тынч жерде маалымат берип, анын суроолоруна конкретно жооп берип, бир өтө деле узак кармаштын кереги жок, кыска нускага жете турган кылып маалымат беришиңиз керек болду. Андан кийин ал адам менен только жумуш деле сураша бербей, мүмкүн үй бүлөсү боюнча, мүмкүн ал иштейби же үйдөбү. Эгерде үйдө болсо, сиз ал адам менен кандайдыр бир окшоштук таап алышыңыз керек. Үйдө болсо, үйдө отурган, мен деле үйдө отурамын, үйдө отурсаң ушундай, ушинтип, же болбосо иштесе, мен деле айлыкта иштегем, же студент болсо, сен кандай адам менен иштешсең, сүйлөшсөң, ошол адамга сен түшүшүң керек да. Мисалы үчүн студент болсо, ооба, мен деле студент болгом, студент убакта эч качан акча жетпейт, студент убакта кыйын, ачка калган күндөрүң болот деп, мисалы үчүн өзүңдүн студент болгонуңду айтып сүйлөшсөң болот да. Иштеген болсо, иш боюнча ошол нарактагы мигрант боло турган болсо, мен деле мигрант болгом. Мисалы үчүн мен деле мигрант болгом, бирок мен айтам, мен деле мигрант болгом, бирок өмүр бою ошол орустардын колунда иштеп калгым келбеди. Өмүр бою балдарымдын кантип чоңойгонун көрбөй, аларды басканын көрбөй, уже чоңоюп калганда гана келесиң да, ага чейин кантип балаңды сагынбайсың, куса болосуң, жанында болсо дейсиң, ал жерде иштен келип алып, балдарым жанында болсо бир катар кучактасам дейсиң да. Ошентип алардын деңгээлине түшүшүңүз керек. Ал адам сизге ошондой ишеним бере аласыз да. Ал адамга только эле бизнести айтып, кечке эле эметип бербей, арасында албетте бизнести сунуштаң, продукция боюнча айтың, айлык боюнча айтың. Мүмкүн ал бир продукция кызыгып келеттир, мүмкүн айлыкка. Кимдир бирөө акчага келет, кимдир бирөө ден соолук үчүн продукцияга келет да. Сиз нарактагы адамдын проблемасын чечишиңиз, табышыңыз керек да. Кайсы проблема? Мисалы үчүн мен айтам, мен акча үчүн келгенмин. Себеби мен балдарымдын жанында отуруп иштегим келген. Мен финансы жактан кечке балам памперсиге акча бер, единствома акча бер, мен ошол көз кара, мен бирөөгө зависимый болгум келген эмес. Анан балдарымды таштап алып, талаага чыгып, эшикке чыгып иштегим келбегендиги үчүн мен ушул бизнести жасадым да. Ошон үчүн нарактагы адамга сиз проблемасына жеттиңиз. Бирок финансыга баарыга эле керек да. Адам болуп жашап жаткандан кийин. Ошондуктан сиз биринчи өзүңүзгө ишениң. Анан кийин сиз башкага ишеним бере аласыз. Мисалы үчүн, мен өзүм адам каттай албай жатам, өзүм товар сата албай жатам, мага адам каттап берип койчу, мен сага товар алып берсем, ошону өткөрүп бере аласыңбы дегендер дагы болот. Элестетиңиздер. Анан сиз кантип чоң ийгилик жаратам деп жатасыз. Ошону өзүңүзгө убакыт бериң. Жок дегенде 1 ай, 2 ай продукция боюнча изденип, маркетинг план боюнча изденип, кантип иштөө боюнча изденип, сабактарга катышып, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, сиз биринчи өзүңүзгө ишеним жаратыңыз. Ошондуктан, мисалы үчүн, жанагы велосипедти мине албай жатып, мен машина мингим келет, машина минсем деп, же болбосо өзүң Тикон эптеп, же Матис эптеп мине албайсың да, бирок мен Lexus мингим келет, бул Тико, Матис мага ылайык эмеске, мен Lexusta жүргүм келет деген сыяктуу да. Ошого биринчи сиздер жанагы велосипед, же болбосо жүгүрө албасаң, өзүң отурасың, бирок жүгүрө баса албайсың, бирок мен жүгүргүм келет айтат. Өзүң аракет кылбай эле, ошол сыяктуу да. Ошон үчүн сиз биринчи өзүңүз, эгерде сиз адам каттап жакшы аракет кылып иштеп, сиз команданы ээрчитип кеткенди биле турган болсоңуз, сиз ошол нерселерди, албетте буну баары билип келип калбайт. Изденип, өзүңдүн үстүңдөн иштеп, изденип, аракет кылып, ушу спонсорлорум айлыкка чыккандар кантип жетти экен, ушу ийгилик жараткандар кантип жетти экен деп, сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, изденип үйрөнгөндө, бул колуңуздан келет да. Албетте жетесиз, бирок өзүңүзгө убакыт беришиңиз керек. 1 ай жасап, 2 ай жасап, 3 ай жасап, анан болбосо болбойт экен деп, анан мени лидер кылып койсо, же мени 21-ге
21%ке чыгарып койсо, 27%ке чыгарып койсо, жок дегенде 3000-4000 айлыкка чыгарып койсо, анан мен жасайт элем дегендер сиздер адашасыздар. 3000-4000 эмес, 30.000-40.000 айлыкка чыгарып койсо да сизди башка бирөө, сиз жанагы мантыны өзүңүз бышырып жегенди билген эмессиз, дагы деле мага качан ким келип бышырып жасап берет экен деп отурасыз. Андыктан ошол нерсени өзүңүздөр жасап, өз колуңуз менен жасап үйрөнүп, андан кийин мисалы үчүн мен убактым жетпей жатат, команда менен иштешип атам, мен дагы командамды чоңойткум келип атат, эгерде иштейм деген адамың болсо, бир экөөнү таштап берчи дегенде, ошондо сиз сурасаңыз туура болот. Сиз уже ошол бир таштап берген адамды 11 адам кылып көбөйтө аласыз. 11 адамды 111 адам кылып көбөйтө аласыздар да. Ошондуктан өзүңүздөргө убакыт берип, өзүңүздөр иштеп аракет кылыңыздар. Эч жерде оңой эле алмапы ошо озуна түш деп жатышың керек эмес. Жанагы бизди кайсыл жерде болсо пешенебизден сылап, аяп кое турган ата-энебиз жок. Кайсыл жерде болсо да тытынып, өзүбүз мээнет кылып аракет кылышыбыз керек. Ошондо сиз сонун ийгиликтерди жарата аласыз.